Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Кутман күнүңөр менен. Бүгүнкү тарбиялык сабагыбызда коронавирус деген эмне деген темада өтүлөт. Бүгүнкү сабактын максаты окуучулар коронавирус жөнүндө жалпы маалымат алышат. Алган билимин турмушта колдоно билишет. Коронавирус деген эмне? Коронавирус өзүнө 30дан ашык вирусту камтыйт. Анда камтылган вирустар кеңири жайылган сасык тумоодон тарта оор курч респиратордук синдромго жана ичеги карындын оорушуна алып келет. Коронавирустар өзүнө бир чынжырлуу молекуласын камтыган тоголок формадагы микроб. Анын тикен сымал сырткы чели таажыны элестетип турат. Илдет ошол себептен коронавирус деп аталат. Клеткага кирген вирус анын цитоплазмасында көбөйөт. Алар иммунитетти алсыратып, инфекция менен күрөшүүсүнө тоскоолдук жаратат. Бирок курч респиратордук инфекция же сасык тумоо сыяктуу бир жумада айыкпайт. Коронавируста тилсиз пневмония менен оор курч респиратордук синдромдун формасы коштогондуктан бейтаптар өлүмгө чейин дуушар болот. Себеби дарт дем алууну кескин кыйындатат. Коронавирус менен ооруган алгачкы адам 1965 жылы каттоого алынган. 20-кылымда аталган вирус адамдарда жана жаныбарларда курч респиратордук оорулардын козгогучу катары белгилүү болгон. Бирок өтө кооптуу инфекциялардын катарына кирген эмес. 2000-жылдары коронавирустун SARS-CoV жана MERS-CoV деген түрлөрү жайылып, адам өмүрүнө коркунуч жарата баштаган. Илдеттин белгиси. Кытайдагы Ухань шаарынын Саламаттык сактоо комитети коронавирустун жаңы түрү алгачкы этабында дене табынын көтөрүлүшү жана жөтөл менен коштолоору узак убакытка жеңил абалда болоорун билдирген. Оору улгайган адамдар арасында жана башка өнөкөт илдети бар адамдар арасында дароо оор формасында өтүп кетиши мүмкүндүгүн эскертишкен. Коронавирустан кантип сактануу керек? Таза болсоң суудай бол дегендей, колуңарды жуугула, жөтөлгө бет арчы колдонгула, кир кол менен жүзүңдү кармаба, тез-тез антисептик колдонгула, колуңарды тез-тез жууп тургула. Коомдук жайларда маска тагынып жүрүү керек. Колду самындап же башка каражаттар менен улам-улам жууп туруу, жөтөлүп же чүчкүргөндө оозду жабуу, сасык тумоологондордон алыс болуу, эт жана жумурткаларды жакшылап бышыруу, жапайы жана үй жаныбарларына алыс болуу. Үйдөн чыккан учурда көчөгө жеңи узун кийим кийип чыккыла, акчаны азыраак кармаганга аракеттенгиле, коомдук унааларга түшпөөгө аракет жасагыла, жаныңарда кагаз кол арчыларды салып жүргүлө, колуңарды тазалабастан бетти, мурунду, көздү кармабагыла, башка адамдар менен болжолдуу 2 метр аралыкты сактагыла, колдонулган кол арчыларды таштанды челекке таштагыла, бет капты коомдук жайларда пайдалангыла. Үйгө кайтып келгенден кийин колуңарды антисептик менен тазалагыла. Көз айнек жана телефонду 70% спирт менен тазалагыла. Душка жуунгула же дененин ачык жүргөн бардык жерлерин жууп чыккыла. Бут кийимди кире беришке чечип, дезинфекциялоону унутпагыла. Сырткы кийимди чечип, 3 саатка балконго же короого илип койгула. Ачкычтарды, сумканы кире бериштеги өзүнчө кутуга салгыла жана жаныңарга салып жүргөн бардык буюмдарды тазалагыла. Колду 20 секундтан кем эмес убакыт самындап, ыкшап жуугула. Балдар, үйгө тапшырма коронавирус жок болсун деген темада көркөм ыр саптарынан айтып WhatsApp аркылуу жөнөткүлө. Көңүл бурганыңарга рахмат.